Биринчиден биздин залга ушундай легендарлуу балбаныбыз Данияр Көбөнов келип кубандырып атат. Эми ага доспуз, соперникте болгонбуз. Утулганмын, утканмын. Азыр эми мынакей өзүнүн ыкмалары менен, опыттары менен бөлүшөйүн деп келип атат. Данияр, сага чоң рахмат. Ишиң илгелей берсин. Ар дайым Каганат залы сен үчүн ачык. 24/7 келип, любой баланы алып өзүңдүн приемдоруңду үйрөткөнгө биз суусап турабыз. Ал эми Данчик байкебиз өткөндө Америкадан бир сөз көтөрдүң, Данчик. 2004 жылы Олимпиадага мен барсам ут коймокмун 66 килограммга деп. Мен ошого 100% кошулам. 2004 жылы мен ордума Данияр барса ийгилик жаралмак. Анткени ошол маалда чын деле жакшы формада болчу. Андан кийин дагы көп ийгиликтерге жетишмек. Эми спорт деген ушундай экен, бирде багың жанып калат, бирде жанбай калат. Данчик, өзүңдүн ой пикириңди дагы элге толук бөлүшүп кетсең болот. Биринчиден рахмат Канат, билин. Чын эле экөөбүз утуп эмес Канат, сен деген негизи Канат олимпия чемпиону болушуң керек болчу да, негизи. Бирок мен сага утулгам действительно. Негизи сен аябай таланттуу, одаренный балдарга киресиң да, негизи. 2004 жылы негизи агайлар болуп мындай сөз болгондо, эсинде бар Канат, 2004 жылы Канатта да лицензия бар болчу, менде да лицензия бар болчу. Анан ошондо агайлар мени тамашалашканда, давай экөөбүз алмаштырып коебуз деген. 66 сени коелук, 7-4 Канатты коелу деп тамашалап эле калып калганда, бирок мен ошол кезде ойлойм да, 66 мени коюп койгондо, мен утуп коюшум мүмкүн болчу. Эмне дегенде, билин, анткени 66да Азербайжан чемпион болгон, билесиңби? Ооба. Азербайжан контрт утуп койгон. Ооба. Мен контрт утуп койгом. Мен примерно ошол вес утуп коймокмун да. Ооба. 2003 жылы Маңучар чемпион мира болгон. 66да мен билем да. Ошондо 7-8 айдан кийин мен турнирде чыгып калгам Маңучар менен. Мен весим 72-73 эле болчу. Ошо Маңучар утуп койгом. Негизи берден да 2004 66 мени коюш керек болчу да. Негизи 2008 Канат, сен негизи Олимпиадада негизи пайда алтын болуш керек болчу, бирок биздин ошибка болуп атпайбы? Например, 2008 жылы биз партиядан келе атпайбызбы? Бул деген грек-римский борьбанын эң слабый точкасы партия болуп атпайбы? Мына Радбек Санатбаев кеткен, Уран Калилов кеткен. Мен баарыбыз кеткенбиз да, баарыбыз. Бул партияда биздин ойлойм, негизи партиядан мен считаю да, мен эң лучший партиянын профессор бул Өмүр Алагай да. Кийин бизге көргө жетишпей калып, биз негизи олимпия